Агро чарба программасында Кыргызстанда сапаттуу кандай buğdaydın сорттору эгилет жана ошол сапаттуу buğdaydın сорттору кайсы жерлерде сорт сыноодон өткөн, жакшы түшүм алыш үчүн дыйкандар эмнелерге көңүл буруш керек? Ошол сапаттуу өрөндөрдүн ичинен кара буğday Кыргызстанда эгилеби? Эгерде эгилсе, нан азыктары кантип алынат жана анын эмнесине көңүл буруш керек? Жана ошондой эле клейковина деген эмне? Ошол боюнча сиздерге кененирээк маалымат бергени аракет кылабыз. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева. Сиздер улуттук каналдын Агро чарба программасын сөзсүз көрүңүздөр. Биздин Кыргызстанда ошол сапаттуу buğdaydын өрөндөрүнүн кандай түрлөрү, кайсы сорттору актуалдуу болуп мындай акыркы 5-10 жылда эгилип келатат жана ушул сорттордун ичинен эң басымдуу жакшы дегендери кайсы? Бизде күздүк буğdaydын 78 сорту регистрация болгон. Анын ичинен 21 Кыргызстанда түзүлгөн. Анан жаздык буğdaydын 21 сорту регистрацияны өтүп, анын 8-и биздин Кыргызстанда түзүлгөн. Анан бул жумшак буğdaydык сорттору. Ал эми катуу буğdaydын bir 3 эле сорту биздин Кыргызстанда түзүлгөн, регистрациядан өткөн. Анын ичинен Melanopus 223 деген катуу bir күздүк буğdaydын сорту бар. Эми карасаңыздар, ушул көп регистрация өткөн сорттордун ичинен биздин Кыргызстанда түзгөн селекционерлердин сорттору аз болуп жатат да. Биздин чарбаларда күздүк буğdaydын ичинен кайрак жерлерге өтө ылайыктанган адыр деген сорт бар, кайрак деген сорт бар. Анан күздүк жана жаздык болуп эгилген интенсивно деген бир жакшынакай сортубуз бар. Андан тышкары дагы көп союздан бери келаткан сорттор бар. Мисалы үчүн Красная Водопадская 210 деген бар. Андан тышкары Безоста 1 деген эски сорттор булар. Булар элдик сорт болуп калган. Булардын авторлору дагы 20 жылдан ашып кеткен элдик сорт болуп калган. Биздин Кыргызстандагы ошол өстүрүлүп аткан, эгилген сапаттуу buğdaylардын ичинен эң жакшы деген Кыргызстандан чыккан сорттору барбы? Мээрим деген кийинки сорт, Кыял деген сорт бар. Анын түзүүчүлөрү мисалы үчүн Жунусова Мира Карабековна, анан Пшеничный деген селекционер бар. Анан Пахамеев Олег деген, алардын көзү түрү турат, Пахамеев Олег менен Пшеничный. Өзү түзгөн сорттордун үйрөнчүлүгү менен иштеп атышат, окумуштуулар. Анан эски сорттордон болсо интенсивная деген, анан Безоста 1 деген, анан Уманка деген Россиядан келген сорттор. Бизде азыр өзүбүздүн селекционерлер түзгөн сорттордун үрөнү менен чогуу бир эле убакта Россиядан келген сорттор да көбөйүп кетти. Алардын регистрациядан жаңы эле өтүп, 22-жылы, 21-жылы, анан 23-жылда мына регистрациядан өтүп, реестрге кире тургандары да бар да. Ошо Россиядан келген сорттор актуалдуу болуп атат, анткени алардын үрөнүн кредитке беришкен. Үрөнгө кредитке алып алышып, анан ошону өстүргөнгө мажбур болушуп өстүрүп атышат. Бирок өндүрүшкө тараган сорттор баягы эле интенсивная деген сортубуз, адыр деген сорт, анан кайрак деген сорт селекционердин көзү түрү болуп, ал ошол сортторго промоушн жасап, үрөнчүлүк чарбаларга барып көбөйтүп, анан Кыргызстандын масштабы боюнча ошол сорттор көбөйүп жатат. Буğdaydын аянты жаздык буğday биригип 200 миңдин тегерегинде болсо 50%тен ашыгы ушул сорттор болуп атат. Калган Россиядан келген сорттор, анан жанакы Мира Карабековна түзүп кеткен сорттор менен көбөйүп атат. Анан жаздык буğdaylардан болсо, ошол жана Казакстандан келген сорттор, Казахстанская 10, Казахстанская 20 деген. Анткени алардын да селекционерлердин көз түрү болуп турат. Өздөрү келип промоушн кылып, Эскөл областына дери таратып атышат. Ошол Кыргызстанда жакшы деген, мыкты деген атайын реестрден өткөн, каттоодон өткөн buğdaydын жакшы сорттору биздин кайсы региондордо эгилет жана канча аянтты ээлейт да? Азыр негизинен буğday, арпа, анан жүгөрү жана башкалар биригип, где-то 400 миңдин тегерегинде.
Анын үчүнөн 50%-тен жогорусу буудай, жаздык жана буудай ээлеп келатышат. Эми фермерлерде просто азык түлүк коопсуздугун туруктуу камсыз кылганга айласыздан өздөрү себеп атышат. Анткени мамлекет бааны гарантия бербей атышат. Ошон үчүн өздөрүнө азык түлүк коопсуздугун түзүш үчүн фермерлер айласыздан анан тойтка буудайды себеп атышат да. Ошол Кыргызстандагы буудайлардын ичинен кара буудай бизде Кыргызстанда эгилеби? Себеби акыркы 5-10 жылды ала турган болсок, соода түйүндөрүндө, базарларда, Борборубуз Бишкекте, башка региондордо кара буудайдан жасалган, кара ундан жасалган кара нандар мисалы үчүн абдан жакшы колдонулуп пайдаланып келет да бүгүнкү күндө. Анан ошол кара буудай бизде өсөбү? Биздин реестрде кара буудайдын, аны орустар рожь деп коет, рожь пассивная. Анын бир дагы сорту регистрациядан өткөн эмес биздин Кыргызстанда. Анан эми анын алмаштыруучусу болуп тритикале деген бир жаңы түр бар. Ал буудай менен кара буудайдын ортосунан чыккан аргын өсүмдүк. Ал тритикале. Ошол тритикаленин Миссим деген, Алешана деген эки сорту бар. Ошол эки сорт Мира Карабековна тарабынан могу кант миссинде түзүлгөн болчу. Ошолордун үрөнү дагы эле ушу мисте бар. Геннадий Жалебаевич деген агроном бар. Ошол киши алардын үрөнчүлүгүн кармап турат. Ошондон кара дан чыгарса болот. Кара нан чыгарса болот да. Анын даны бар ошакта. Эми бизге келип сатылып аткан ун ал Россиядан, Казакстандан алып келинет. Кээ бирөө Белоруссиядан алып келишет. Анан ошол ундун негизинде нан сатып жасап атышат. Биздин Кыргызстанда кара буудай өзү эгилбейт. Кара буудайдын үрөнүн алып келип Кыргызстандын региондорунда өстүрсө болобу бүгүнкү күндө? Себеби нан азыктары актуалдуу болуп аткан мезгилде. Эми биздин дагы керек болсо Союздун убагында кара буудайды өстүрүүнүн тиешелүү технологиясы биздин Кыргызстанда иштелип чыккан эмес. Анан кара буудайды негизинен жашыл тойтка айдашчы. Ушу Чүй өрөөнүндө, Ош областында жашыл тойт алуу үчүн күздүк кара буудайды айдашчы. Анан аны дан өстүрүү үчүн, данын өстүрүү үчүн керектүү технология иштетилген эмес. Анткени себеби Россиядан даны келип, нанын дагы бул жерден токош жасашчы да. Анан өстүрбөгөндүктөн, ошол себептен бизде технологиясы иштетилбегендиктен, только жашыл массага иштетилгендиктен анын данга өстүрүү технологиясы жок болчу. Ошондуктан практикада жок аны өстүргөн. Ошон үчүн биздикилерге анын унун алып келип, андан жан жасай койгон арзаныраак болуп атат да. Деги эле ошол нан азыктарынын сапаттуу экенин кайсы мекеме ишканалар көзөмөл жүргүзүп жана текшерип туруш керек? Эң эле көзөмөлдөөчү орган бул Кыргызстандарт. Ким ошондой нан чыгарам деп анан өзүнүн ишканасы болсо, өзүнүн продукциясын алар тиги лабораторияга алып барышып, Кыргызстандарттын жакшынакай лабораториялар бар. Ошол лабораториядан өткөзүп, анан сертификатын алып, анализине акча төлөп, сертификаты менен ошол сертификатын көргөзүп, анан тиешелүү соода түйүндөрүнөн сатканга акысы бар да. Анан эми анын сапатын ошо Кыргызстандарт көзөмөлдөш керек. Анан гигиеналык нормаларга туура келбейби деп, бу биздин санэпидстанция бар эмеспи? Ошол санэпидстанциядагы далилдегенге жана да жокко чыгарганга алардын дагы укугу бар. Нанды мисалы үчүн дайым эле айтышат да, клейковинасы жогору экен, Казакстандан келген ундун, Россиядан алып келинген ундун клейковинасы жогору. Ал эми Кыргызстанда өндүрүлгөн, өстүрүлгөн буудайдын клейковинасы төмөн деп айтышат. Бул чынбы? Эгерде төмөн болсо, ага эмне себеп жана клейковина деген эмне өзүчү? Эми буудайдын данынын негизги мүнөздөмөчү эки касиет бар. Бул ал дандагы белоктун камтылышы, анан клейковинанын камтылышы. Белокту эми баарыбызга эле белгилүү, белок деген бул белок. А клейковина болсо крахмал менен белоктун аралашмасынан турган резинага окшогон зат. Бул данды тегирменден өткөзүп, анан ун болгондон кийин анан нан
нан жасайын деп камыр жасап аткан кездеги чоюлган масса бул клейковина. Ал клейковинаны методом отмывания деп коет, жууп, крахмалдарын жууп, анан баш салмагында калган клейковинанын салмагы менен эле методом отмывания сырый клейковин деген жол менен аныктат. Экинчи жолу лабораториялык жол менен Пертен деген лаборатория бар, окумуштунун аты менен, швециялык окумушту. Аны ошо Пертен жолу менен аныктайт. Анан экинчиси бул кулоо саны деп коет, число падения деген бар. Аны да Пертен методу менен, ошол окумуштун аты Пертен методу менен приборду аныкташат. Эми кулоо саны буудай үчүн 200 менен плюс-минус 30 болуш керек да, эң жакшысы. Эгерде ошол кулоо саны 250ден ылдыйчып 150гө түшүп кетсе, анда крахмалы начар деген билгизет. Альфа амилазалык ферменттин санын билгизет да булчу. Эгерде фермент канчалык көп болсо, камыр болуп атканда ал жабышкак болуп, суу болуп калат да. Суу жана жабышкак болот. 250ден да жогору болуп кетсе, анын кулоо саны туура эмес деп эметишет дагы. Ошол 170 менен 230дун ортосундагы кулоо саны ошондой болуш керек. Аны Пертен лабораториясында оңой эле аныктап коюшат. Унун алып келип эле, унунан камыр жасап туруп эле метод менен оңой эле аныктап коюшат. А клейковинин жанакындай методом отмывания аныкташат. Эми эмне себептен биздин сорттордун клейковинасы начар деп айтып атышат. Сортту түзгөндө селекционерлер биздин сорттордо 28% төмөн эмес деп сертификацияланышкан. Биологу 15% кем эмес деген. Анан сорт талаага чыкканда ал 2 жолу азот жер семирткич менен жазында кошумча азыктандырылыш керек. Ото чөптөрдөн таза болуш керек ал. 2 жолу сугаттан өтүш керек. Ушул анан ото чөп болбош керек. Ото чөпкө бастырып ийет биринчиден биздин фермерлер. Азот жер семирткич менен кошумча азыктандыруу беришпейт. Анан 2 сугат бере алышпайт. Ашып кетсе 1 сугат беришет күздүк будайга. Анан ото чөп калтырып бүттү. Анан хлебоприемный пунктка барганда 1000 уруктун массасын аныкташат. 1000 уруктун массасы селекционер 40-тан 44-кө дери болот десе, тигиники 30 грамм болуп калат. 1000 уруктун массасы. Анан ошентип агротехниканын бузуунун айынан, селекционердин берген мүнөздөмөсүнүн бузулушунун айынан биздин сорттордун ошол касиети ошондуп начарлап атат. Ал эми Казакстанда болсо ал кайрак жерлерде өстүрүлүшөт. Кайрак жерлерде суу менен ото чөптөр келбейт. Ал жакта жанакындай безотварная вспашка менен азыр колдонуп атышат. Ото чөптүн саны аз, кайрак жерде белоктун саны жогору болот, клейковинанын да саны жогору болот. Сугат жерлерде түшүмдүүлүк жогору болот, бирок белоктун саны менен клейковинанын саны тескери пропорцияда болот да, тескери корреляцияда болот. Ошон үчүн сугаруунун жолу менен бирок азот жер семирткичинин нормаларын убагында берсе, ал жерде дагы клейковинанын саны дагы, анан белоктун саны да жогору болот. Тамак аш азыктары бул эң маанилүү жана эң негизги маселе болуп эсептелинет. Ошонун ичинен нан азыктарын ала турган болсок, анын сапатына уруксат берүү жана көзөмөлдөө боюнча сиздердин кандай укуктарыңыздар жана милдеттериңиздер бар да? Кыргыз Республикасындагы сатылып жаткан, колдонулуп жаткан нан жана нан азыктарынын ошол коопсуздугун тастыктоо боюнча, сертификатташтыруу боюнча жумуш алып барат. Бул биздин жумушубуз ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин 21 техникалык регламенти бар. Тамак аш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ошол регламенттин талабына ошол жооп бериш керек. Андан сырткары ошол эле сертификат берүүдөн мурда биз ошол нан азыктарын биздин өзүбүздүн жана мен жогоруда айтып кеткен тамак аш азыктарын сыноо боюнча лабораторияны текшеребиз. Эми ал жерде текшерүү процесси аябай өтө так жана тыкан өтөт. Мисалы үчүн бир эле ошол нан азыктарынын
ошол лабораториядан өткөрүш үчүн бизге 3 күндөн 5 күнгө чейин убакыт талап кылынат. Себеп дегенде биз ошол бизге келген нан азыктарынын ошол эми орусча айтканда стандарттуу тили менен айтканда ошол образецти биз ошол толук кандуу изилдеп чыгабыз. Ошол адамдын ден соолугуна, айлана чөйрөгө кандай таасир тийгизет, ошол тамак Кыргызстандын аймагында коопсуздугу, эгер лабораториянын жыйынтыгы туура чыкса, ошол бизге келген ошол нан азыктары стандарттардын жана техникалык регламенттин талабына жооп берсе, биз ошол продукцияны Кыргыз Республикасынын базарында, Кыргыз Республикасынын аймагында сатыш үчүн ошол нан азыктарына сертификат беребиз жана ошолордун декларациясын биз регистрация кыла алабыз. Саламатсыздарбы, кандай, жакшыбы? Саламатсыз. Бул лабораторияңыздарда биринчи кезекте эмнелерди анализдейсиздер жана кантип анализдейсиздер? Биз пищевой лаборатория болгондугу үчүн бизге негизинен пищевой продуктылар келип түшөт, сырье келип түшөт пищевой. Лабораторияңыздарга көбүнчө дыйкандар кайрылабы, же болбосо жеке фермерлерден тышкарыдагы жөнөкөй жарандар дагы кайрылышабы, же ошол өрөөнчүлүк чарбалар, же болбосо жалаң эле ушул Кыргызстанда өндүрүлгөн, өстүрүлгөн чарбалардан ар түрдүү кардарлар, кишилер, биздин жарандар келеби? Мисалы, мага азыр келип түштү, бул буудай. Буудайды анализдеп беришим керек. Эмнелерин анализдейсиз? Ичиндеги чөп чарларын таза эмеслигин жана эмне менен ооруган же оорубагандыгын аныктайбыз. Республикалык санитардык эпидемиологиялык станциянын укуктары жана милдеттери конкреттүү түрдө нан жана нан азыктарын гигиеналык жактан нормаларын текшерүүдө кандай укуктары бар жана кандай милдеттери бар да? Пландуу жана пландын тышкары текшерүүлөргө жүргүзүлөт. Бул мыйзам чегинде болот. Пландуу текшерүүлөр биз билгендей эле ал баягы даражасына жараша текшерилет. Мисалы, жогорку даражадабы, бул орточо даражадабы, же ылдыйча даражадабы, ошого ылайыктуу бул текшерүү баракчаларга ылайык караштырылып текшерилип турат. Пландан тышкары текшерүүлөр болсо, бул баягы 3 түрлөрдө болот. Бул жарандар өзүлөрү кайрылып калганда, мисалы үчүн ошо сапатынабы же бир коопсуздугунабы бир көйгөйлүү маселелер болгондо өзүлөрү кайрылып калышы мүмкүн. Экинчисинде бул ошо ишкана өзү эле мисалы үчүн бир өзгөрүштөрдү киргизди да, ошо рецептурасынабы балким, технологиясынабы балким, же бир кандай бир помещенияларын башкача кылдыбы, ошондо гана өзүлөрү кайрылып, ушул туурабы же туура эмеспи дегенде да биз барып текшеребиз. Un азыктарынын сапаты боюнча жана керектүү витаминдердин баардыгы жетиштүү экенин нормаларын текшерген учуруңуздарда, эгерде ошо талапка жооп бербесе, белгилүү өлчөмдө нормага туура келбесе, сиздер анда кандай критерий менен аны баалап жана эмне кыла аласыздар? Пландуу текшерүүлөр бул баягы юридикалык жактан бардык документтештирилген, мыйзам чегинде иштеген ишканалар гана пландуу текшерүүлөрдө болот. Андан тышкары бизде эми Кыргызстанда көп гана навайкаланалар, ошол эле un азыктарды иштетүүчүлөр баягы юридикалык жактан мыйзамдан тышкары өзүлөрү жаңы ачылган болобу, кандай бир мекемелер болобу, ал биздин баягы подконтрольный нерсебизде жок болгондуктан толугу камдуу текшере албай калабыз. Ошондо гана жарандар кайрылат го, мисалы үчүн ушул биз азыгын алдык элек, же кандай бир СМИ аркылуубу, же өзүлөрү кайрылганда албетте текшерип, бизде учурлар болгон, баягы ошол эле навайканалар, тандырныйлар жок документтештирилген, жок эч кандай кагаздары жок эле өзүлөрү эле иштей бергендерди да биз албетте аны аракет кылабыз жапканга, анан ошол эле местный самоуправленияга бергенге, анткени аны кандай бир документтери жок экенигечи. Бүгүн биз Агрочарба программасында сиздерге кара буудайдан жасалган кара нандар кантип жасалат жана кайдан келет, кара буудайды биздин Кыргызстанда өстүрсө болобу? Эгерде өстүрсө боло турган болсо, анда эмне тоскоол болуп атат жана Кыргызстанда дегеле Кыргыз Республикасы боюнча бүт региондордо эгилген буудайдын сапаты канчалык жана кандай сапаттуу буудайлар эгилет, алардан кандай түшүм алынат? Дегеле биз ошо клейковина деген эмне жана клейковинанын ичинде курамындагы болгон азыктар адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна, жашоосуна канчалык таасир тийгизет, ошол боюнча кененирээк маалымат бергени аракет кылдык. Сиздер бүгүн Агрочарба программасын көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.